Адам ата дагы дыйканчылык менен алектенип баласын баккан. Ар бирибиздин каныбызда бар да, айыл чарба тармагы жашоо өзү айыл чарба менен байланышкан да. Мисалы үчүн үйүңүздөгү ар бир продукция өзү айыл чарбадан келип чыгат да, бардык нерсечи, чынбы? Сонун сөз болду. Жашоо бул айыл чарба. Да. Салам достор, бул ойлонгон подкаст алгачкы чыгарылыш. Бүгүн бизде конокто Enactus Кыргызстан коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган Жаш Санарип жана Жашыл делегаттар долбоорунун катышуучулары Эдил Шарапов жана Жидегүл Алибек кызы. Кош келипсиздер. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Негизи бүгүн биз Enactus Кыргызстандын ошол долбоору Жаш, Жашыл, Санарип делегаттар деген долбоор жөнүндө кеп кылып, ошондой эле туризм жана агрономия, айыл чарба жаатында кеп кылайлы деп турабыз. Мисалы мен мына инстаграмыңызда көрдүм, Жидегүл айым сизде туризм боюнча эксперт деп өзүңүздү тааныштырдыңыз. Сиз негизи Жалал Абадтасыз, мен билишим боюнча. Ооба, Жалал Абадта. Жашап Жалал Абадта иштейсиз, И ошондой эле Эдил мырза дагы, Эдил мырза бизде Ошто. Биз Ошто иштейбиз. Оштон окуп бүткөнбүз. Анан ошо окуп бүткөндөн бери эле ошол айыл чарба тармагында эмгектенип келебиз. Ошондой эле сиздин инстаграмыңызда ошол Жашыл Адис деп туруптур. Анан мен өзүмө так интересно. Бул эмне экен депчи. Кызыктуу да. Кызыктуу деп галочка коюп туруп, сөз да. Жашыл Адис дегенде кандай, мындай жалпак тил менен айтканда эмнени түшүнөбүз? Эми Жашыл Адис дегенде, мисалы үчүн өзүм мындай эле жазды деп көпкө чейин жазсамбы, жазбасамбы деп жүргөмүн. Анан өзүмдүн ишимдеги айыл чарба тармагындагы ошол технологияларды кылган үчүн ошол эми орусча аралаштырып сүйлөп коем, кээде ошол терминдер ошондой болуп калат. Ошол тармакта болгон үчүн Жашыл Адис деп неме кылып койдум. Бир ошол Германиядан Торстен Свобода деген бар. Ошол зеленый специалист дегенден анан болду, ошого татыктуу экен, азырынча более-менее болуп калыптырмын деп анан Жашыл Адис деп жазып койдум. Көпкө чейин жазбай жүргөм өзү негизи. Ошол тармакта иштейбиз, ошол тармакта айыл аймактарда ошол тармакта дыйкандар менен иш алып барабыз да көпчүлүк учурда. Демек Enactus менен дагы ошол конкурска катышканда именно ошол тармак менен катышып, Enactus менен ошол Германияга ошол Жидегүлдөр менен чогуу мындай санаалаштар, мындай максаттар, бир ушундай жаштардын немеси, коомдун лидерлеринин арасында болуп калдык дагы, анан Германияга барып келдик да, ушул жашыл көмүмдөр менен. Демек, мына Эдил сиз айтмакчы өзүңүз ушу жашыл көндүмдөр дедиңиз. Плюс Жидегүл айым сиздики экотуризм, мен түшүнүшүм боюнча экотуризм. Ушу кантип экөө биригип, анан Enactus долбооруна кантип катышып калдыңыздар? Биз Enactus'тан ошол Жаш Санарип жана Жашыл делегаттар деген программасы алгач башталды. Башталганда ошол проектке катышуучуларга конкурс болот да. Конкурс болгондо ошол бүт Кыргызстандын 7 облусунан лидерлерди тандап алыш керек. Кандайдыр бир максаты бар, алдыда ошол өзүнүн регионун өнүктүргөнү, салым кыла ала турган адамдардан тандалмак болот. Биз дагы ошолордун катарында заявкаларыбызды тапшырып, этаптардан өтүп баштадык. Андан кийин бир күнү жакшы кат алдык, биз долбоорго кабыл алынганыбыз боюнча. Анан ошол программанын аябай кызыктуу жери, биз жанагы ар бирибиз, мисалы Эдил Ош облусунан, мен Жалал Абад облусунан делегат болуп тандалышыбыз керек да. Делегат болуп тандалга алынгандан кийин өзүбүздүн бир мини проектибизди кылабыз. Ошол мини проектибиз менен аймактагы жаштарга, жашоочуларга өзүбүздүн ошол аткарып аткан иштерибиз менен кандайдыр бир жакшы тарапка бура турган, жакшы бир маалымат бере турган иш жүргүзүшүбүз керек эле. Бул проект башталганда деле аябай мындай конкурс түрүндө болду. Ар бир облустан 2-ден 3төн делегат тандалып алынды. Эми ар ким өзүнүн аткарган жумушуна карап туруп, анан жыйынтыгына карап, анан акырында бизге как мындай сыйлык катары Германияга тажрыйба алмашууга барган мүмкүнчүлүк болду да. Ал жака барып дагы алган билимиңди жогорулатып, жаңы тажрыйбаларды алып келгени бул сонун мүмкүнчүлүк да.
Анан биз ошол Эдилянын өзүнүн проектин жекени айтып бересиң да, мен бир аз өзүм боюнча айтып берейин. Мен туризм адиси болуп анан кантип Enactus барып калдым десем, бул жерде дагы ошол бир критерий бар эле. Жаш ишкерлер дагы өзүнүн ошол ишкерлигинин негизинде башка бирөөлөргө мындай жол көрсөтүп багыт берсе болот дегенчи. Ошого мен өзүм жаш деп эсептейм. Бир проект аткардым жаштар менен, жаш мектеп окуучулары, студенттер менен экология тармагында. Туризм тармагында иштейбиз. Туризм эки жакка бөлүнөт. Бул мисалы турларды уюштуруп, жаратылышыбызды көрсөткөн, тааныткан. Анан экинчиси кызмат көрсөтүүчү. Мен кызмат көрсөтүүчү катары, себеби кичинекей бир отель иштетем. Анан ошол отелиме келген туристтерден көп бир экологиялык маалыматтарды алдым да, анан өзүң деле жанагы байкап атасың, ары чыкканда, бери чыкканда Кыргызстанда экология боюнча көйгөйлөрдү көрөсүң, канчалык таштандылардын ыргалбаганы же болбосо дагы бир биз ошол кээ бир нерселерди керексиз деп эле ыргытып салабыз, а балким ага экинчи жашоо берсе боло турган нерселерди биз ойго деле албайбыз да. Анан мага ушул проектти жазганы бир жолу бир неме окуя түрткү болуп калды. Казарманга барып атабыз. Таксиде жолдо кетип атабыз. Такси баклажкада сууну ичти дагы, ичип бүткөндөн кийин терезени ачып туруп ыргытып салды да. Деме токойдо кетип атабыз, жолдо трассада анан ыргытып салды. Эмне ыргыттыңыз, токтоп алыңыз десем, унчпай койду, укпаганга окшопчу. Болду дем, башка айла жок, сен машинаны токтотуп алып кете албайсың дем. Ал жерде машинанын ичинде чечет турган жалгыз айдоочу да. Плюс ал биринчи жол болбосо керек эле. Эми андай нерсени биз экинчи жолу ыргытып чыгарса керек. Кайталанып турган. Болгону мен жанагы бул проектке катышканда ар ким өзүнүн бир жеке проектин жазсын дегенде мен ошол окуя оюман кетпей койду. Ушул нерсе мага идея болуп берди. Анан эко креатив деген долбоорду жазып чыктым, аткарам деп. Ал деген кандай? Ушул элементарно биз бөтөлкөлөрдү, жанагы эле кийимдерди, мыналарды алабыз, мусорго ыргытабыз же өрттөйбүз да. Өрттөгөндө деле экологияга зыян. А экинчиси баклажканы биз ыргытканда деле зыян. Аны балким экинчи жашоо берип иштетсек болот. Ошону менен эко креатив деп проектимди кылдым. Бул туризмге дагы жакын болгон үчүн мындайча айтканда мага келип аткан коноктордон, туристтерден дагы көп маалыматтарды алып үйрөнүп атканым үчүн анан ошол буну туризм тармагында мындай кандай десек, туризм тармагына жакын экен деппи, ушул проектке ушинтип кошулуп калдым да, ушул өзүмдүн проектим менен, идеям менен. Анан дагы мындай, бул эмен жүрүшүмдө айтып берели. А так ошол ушундай өзүбүздүн оюбуз менен, идеябыз менен анан бул Enactus программасына келип калдык. Сон Өзү региондордо, аймактарда жаштар, активдүү жаштар көп да, негизи. Чекиден санап кетсең, эркинери көп, билингендери бар, билинбегендери бар. Эми жаштар ушундай активдүү келип атабыз, Кудайга шүгүр. Ошол Кудайым тагдырыбызга жазган экен, ушул конкурска катышып калдык дагы, ошол активисттердин, ошол лидерлердин ишинен биз тандалып калдык да. Эми бул Кудайым жакшы насип берген экен. Ушул нерсеге өтүп, конкурстан жеңдик да. Конкурстагы 6-7 айдан ашыгыраак болду да. Өзү дагы мындай этаптар менен болду. Этаптары менен болду дагы, мындай узак мөөнөттүү болду да. Бул жерде бир гана ошол тажрыйба алмашууну гана ушул Enactus Кыргызстан байгай катары койду. Калган проекттердин бардыгын ушул катышкандар өзүнүн жанынан кылды. Өздүк салым. Мотивация, өздүк салым болду ал жерге. Ыктыярдуу долбоор жасадык да. Жакшы. Канча чыгым кетиресиң? Өзүңүзчө. Убактысы мен түшүнүшүм боюнча канча? 1 жыл. 5 ай болду. 5 айлык проект аткардык. Долбоор. Ошонун ичинде эмнелерди аткардыңыздар? Эми бул жак айткандай, бул жакта именно переработка, экинчи жашоо берүү боюнча болду. Меники көбүнчө дыйкандар менен сүйлөшүп, дыйкандардын ичинде именно бир кооператив менен иштедим мен көпчүлүк учурда. Ал кооперативге ошол жашыл көндүмдөрдү жерди айдабай тебүү технологиясын киргиздик да. Мисалы үчүн буга чейин ошолго элдик ыкма менен мисалы Кара Суу районунда иштедик. Именно регионду ала турган болсок, Кара Суу районунда иштедим мен. Ал жерде буга чейин 1 тонна 200, 1 тонна 600гө чейин килограммы кайракы жерлерден будайды алып аткан болсо, биздики менен технология менен, жакшы жаңы технология менен эккенде уже 2 тоннадан жогору кетти да. Көтөрүлүү болду. Бул эми бүгүн кылдың, эртең болбойт да. Биз ушул бунун жыйынтыгын көргөнгө целый 1 жыл кетет да. Бирок
буга чейинки мына Enactus'ка конкурска катышка чейин дагы бул иш менен алектенип аткандыгы үчүн ал немесин уже көрсөтүп бере алдым. Себеп дегенде уже ал жерде фермер өзүнүн бөлүп төлөө каражаты менен 2.200.000 селка алды да. Ал жер уже жетишкендик болду дагы. Анан мен менен ошол комиссиянын мүчөлөрү дагы байкады окшойт. Ошол бул жакта дагы айыл чарбасында өзү бир нерсени көрсөтүп бериш бир жылда өзү кыйын нерсе да. Бир 2 күн 3 күн же бир жуманы өткөрүрсөң болду. Бир жылга кийинки жылга калдың да. Ал жерде уже сезон менен кетет да. Уже кийинки жылга мүмкүнчүлүктү күтүш керек болуп калат уже. Ошондой жерлери бар айыл чарбада. Негизи мындай кызык да, айыл чарбага кантип келип калдыңыз дейм. Кантип мындай бир күн туруп эле мен ушу айыл чарба жаатында иштеймин депчи. Эми сиз деле мына Жидегүл деле мен деле каныбызда бар да бул нерсе. Неге каныбызда бар десем, адам ата дагы ушул менен алектенген да. Адам ата дагы дыйканчылык менен алектенип баласын баккан да. Ар бирибиздин каныбызда бар да. Айыл чарба тармагы жашоо өзү айыл чарба менен байланышкан да. Мисалы үчүн үйүңүздөгү ар бир продукция өзү айыл чарбадан келип чыгат да, бардык нерсечи, чынбы? Сонун сөз болду. Жашоо бул айыл чарба. Да, азыр Кыргызстанда мен ушул акыркы билген маалыматтарым боюнча эң белгилүү, эң өнүктүрүп кете ала турган ишенимдүү 2 эле сфера бар да. Бул биринчиси айыл чарба. Кыргыздын жери ошол айыл чарбасына аябай ыңгайлашкан. Климат жакшы, күн тиет, жамгыр жайт, бардыгы жетиштүү да. И ошого жараша Суу бар деп коем. Суу бар, ошого жараша кенен кайрак болсо кайрак, тегиз болсо тегиз бардык жерибиз бар. Анан экинчи сфера бул туризм да. Бүгүн сонун конокторду чогултабыз. Бул туризм сферасы экинчи, себеби ошол Кудай берген экен, ушундай сонун жаратылышта жашап калганбыз. Болгон ошол жаратылышыбыздын экологиясы менен жүрөгүм ооруп берет да, кайра алып келе берем экологиягачы. Жаратылышыбызды, ошол экологиябызды сактап эле биз чет жактан келип аткан конокторго туура көрсөтсөк, туура өзүбүздүн ошол бабаларыбыздан, ата бабаларыбыздан калган жерди өзүдөн кийинки муунга таза ошо азыркыдагыдай натуралдуу жаратылыш боюнча өткүзүп берсек, анда ошо Кыргызстан ушул 2 тармак менен өссө болот экен да. Мен акыркы уккан бир маалыматтын боюнча ушундай. Азыр эми Кыргызстан толуу аймактардын катарына келет да. 95% тегерен немесинде биз тоолор. Анан Кудайым ушундай берген экен, тоолордо эми мөңгүлөр топтолуп бизге мындай кен байлык, ошо суунун байлыгы чексиз берилип калып атат да. Ошону жакшы пайдаланышыбыз керек экен. Именно бул нерсени эмнеден байкадык дегенде, мисалы үчүн Европага барганда, Европада мисалы үчүн Enactus'тун командасы бизди Европага алып барып келди. Ал жакта көргөнүбүздө Европадагы фермер менен жолуктум мен өзүм жеке. Анан ал жерде будай менен, дыйканчылык менен иштеген үчүн баягы жерге барып сурадым да, сиздерде килограмм буудай канча сом турат? Балким бизде мисалы үчүн Кыргызстанда ушундай кайракыда экологиялык таза буудай унду кылып алып келип Европага экспорт кылсак кандай болот экен деген ой келди да. Эми бул жакта билбейсиң аны, Европада ушундай деп ойлойсуң. Европага келип калдым, эми Кыргызстандан Европага унду сатсак экологиялык таза, булар баалайт да аны, тоодо өскөн ун деп жакшы жейби десең, ал жакта дагы килограмм буудайдын баасы 18 сом 17 сом экен да. Бизде өндүрүлгөн буудайдын дагы баасы 17 сом 18 сомдон сатып алышат да. Эми орточо эсеп менен анан берки мамлекеттин берки квоталары бар, ал жерде 22 сомдон бересиң да. Анда биз өзү 18 сом 17 сом 18 сомдон өндүрсөк, анан Европага келгичекте 28 сом болуп тегерегинде ушундай маржасы немеси бар да, услугасы бар, ал жака транспортировкасы бар, ага документтерди даярдайсың. Анда биз буудайды бул жака чейин сата албайт экенбиз деген жыйынтыктарга окшогон нерселер келет экен да. Ал жака баргандан кийин ал жактагы дыйкандын оюн же ошол жактагы нерсени көрүп туруп, анан Кыргызстанда бул нерсени кылса болот экен, бул нерсени болбойт экен деп түшүнөт экенсиң да. Ушундай обмен опыт мындай жардам берет экен адамгачы, өскөнгө дагы, баягы өзүңдүн немеңде кудугуңда туруп башканын кудугун сындагандай болгондой болбой. Демек ушул азыркы сиздер айткан долбоордун жыйынтыгы боюнча аягында сиздер Германияга барып келдиңиз, ооба. Бир эле Германиягабы же дагы башка Европанын мамлекеттерине дагы бардыңызбы? Неме болду? Биз жалпы делегаттардан
менимче 15 адам катыштык, 14. 14-15 адам катыштык. Анан ошол жерден ошол проектибиздин результатына карап мындайча айтканда жолдомо берилди. Жолдомо саналуу эле адамдарга ошол проекттин результатына карап алды. Анан бардык обмен опытка Германиянын өзүнө, Берлин шаарына бардык. Аябай кызыктуу программа болду. Ар түрдүү тармакта, ар түрдүү сфераны барып көргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Мага эң эсте каларлык жери, биз ушул азыр мына хабта отурабыз го. Ушундай сыяктуу хабтар ал жакта ушунчалык өнүккөн экен да. Биз азыр мисалы сиздин өзүңүздүн офисиңиз болот, офисте иштей аласыз, же болбосо үйдө, кафенияга барсаңыз деле бардык жерде бизде шарт жок да, розетка жок, ноутбугуңду салып каалаганды иштей албайсың. Ал жакта ушундай хабтар бар экен, ар ким өзүнө стол деле арендага алып, ижарага алып, отуруп кенен иштей беришет экен. Плюс ал хабтын эң өзгөчө жаккан жери, жана эле менин проектиме жакыныраак, бүт салынган курулушу экинчи колдонуудан болуптур да. Мындайча айтканда, бир экинчи жашоо берилген. Экинчи жашоо берилген. Эски үйлөрдүн кирпичтери бузулган. Аны алып келип буну тургузушкан. Бир жыгаштары бүт ушундай курулуштан калган материалдарды алып келишкен. Ошондон кайра керектүү кылып кесип деме кылып түздөп, жалаң ошондой нерселер. Эң элементарно полдорду дагы экинчи жашоого берип, экинчи полдорду коюшкан да. Ушунчалык креативдүү жасалыптыр. Киргенде мындай эс алат экенсиң да, канчалык адамдын колу менен, мээнети менен жасаганын көрүпчү. Ушундай жерлерге бардык. Элчиликтер менен жолуктук, Өмүрбек Черкешевич менен жолуктук. Андан башка дагы бизде цифровизация менен иштеген делегаттар бар эле, ушул тармакка көбүрөөк басым берип иштегенчи. Алар үчүн IT тармагында иштеген, ошол жакта эмгектенип аткан кыргыздарга алар канчалык мүмкүнчүлүктөр бар да. Ар бири менен ар күнү түшкө чейин, түштөн кийин насыщенный программа менен мындай чоң опыттарды, сөзсүз эле өзүбүздүн профессиябыз мындай үчүн эмес, мындай жеке жашообузга дагы үлгү ала тургандай опыттарды алып келдик да. Ал жакта эми неме бар экен да? Айыл чарба ишкерлердин бирикмеси бар экен. Бирикмеси бар экен. Евросоюздун бардыгындагы айыл чарбалардагы тармагында иштеген ишкерлердин ассоциациясы да, мындай айтканда. Ошолор бизди кабыл алды да, бул жактан барган Кыргызстандан, кичинекей эле Кыргызстандан барган жаштарды кабыл алды. Ошонун башкы ушундай представители кабыл алды бизди. Мындай таң калыштуу болду да биз үчүнчү. Ушундай чоң ассоциациянын директору бизге убакытты бөлүп бизди кабыл алып атат депчи. Мындай таң калыштуу болду. Жаштарга болгон мамиле башкача деңгээлде экен да. Алар менен жолугуп сүйлөшүп отурдук. Бир-эки нерселерди неме кылдык, эми алар мамлекеттердин ортосунда багындай чек ара башка нерселер чечилген да. Оңой эле кирип чыгып жүрө бересиң, бири-бири менен абмен тажрыйба алмашса болот да. Мен да ошол жерде отуруп ойлонуп койдум да, Кыргызстан, мисалы үчүн Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстандын ортосунда дагы айыл чарба тармагында бизнесмендер ушундай биригип туруп, баардык рынокко ушундай иш жасаса болсо кандай болот эле депчи. Ошол жерде көрөт экенсиң да. Мисалы үчүн урукту Голландиядан өстүрүп калган убакта ошол менен ошол через ассоциация кайрылып туруп ала алат да алар. Бизге да ошол өзүнүн контакттарын берди, эми буюрса байланышып ошолор менен иш алып барганга аракет кылабыз деп атабыз. Бирок алардын бири-биринин ортосунда тажрыйба алмашуу жыш жүргөн да. Ошон үчүн бат өнүгүп кеткен го дейм, айыл чарбасычы. Эгерде биз ошо Орто Азияда дагы ошондой неме боло турган болсо, иш жүрө турган болсо, биз дагы Орто Азияда эми бириксек, мындай чоң мамлекеттердин калкына деле жетпей калабыз да. Мисалы үчүнчү. Жидегүл айым, сиз ошол экотуризм боюнча да мындай бир кененирээк айтып берсеңиз да. Жана мен айтып атпадымбы? Экотуризм дегенде биз бир эле мусор таштандыны таштап койбоо, ошо менен эле чектелбейт да, туурабы? Дагы башка нерселер бар. Ошолор эмне? Кантип кам көрөбүз экологиягачы? Бизде отель иштетем деп айтпадымбы? Анан ошол отель иштетип баштаганда мен деле мурда түшүнчүмүн, мусорду сортировка кылып койсок эле биз болду уже экологияны сактаган адам болобуз депчи. Көрсө бул жакта нюанстар аябай көп экен. Эң жөнөкөй нерседен башлаганда калдыктарды деле кайра иштетүү да. Биз мисалы ошол отелибизде өзүбүз практика кылабыз. Тамак аштан чыккан калдыктарды коңшубуздун тоогуна беребиз. Же болбосо кимдин тоогу мындай эме шаарда жашса, же болбосо эч жок дегенде бир компост кылса болот да.
Анан бир жолу бир чет өлкөлүк эмебиз айтып калды, ошонун бир конок айтып калды, алар практикасында үйүндө эле бир бачок кылышат экен дагы, коросунда же болбосо балкондо да. Анан ошол балконго кичине топурак таштап туруп, анан ошол жерге органикалык калдыктарды чогултат экен. Чиригенде алып чыгып туруп, анан кийин горшокко же болбосо бакка же паркка алып барып туруп, дарактын түбүнө төгүп коюшат экен да. Бул чирип топуракка айлангандачы. Эң жөнөкөй, эң сонун практика да. Анан экинчиден удобрение катары иштетет да. Ооба. Анан экинчиден сууну экономдоп баштайбыз, энергия эффективдүү лампаларды коебуз. Бул обычный бизден жана мурдагыдай сары уютный деп колдонуп аткан лампалар эмес, бул ак болгону менен көбүрөөк энергияны эффективдүү кармай турган да. Эң жөнөкөй дагы бир мисалдар бул маалымат баракчалары. Сууну иштеттиңби өчүр, свет иштетип бүттүңбү убагында өчүр, жандырып тур деген сыяктуу да. Үнөмдүү пайдалануу. Ооба, үнөмдүү пайдалануу. Анан биз отельди салып аткан учурда бир проектке кошулуп калганбыз. Ошонун алкагында стройка учурунда дагы биз кичине эффективдүү алып кеткен мүмкүнчүлүк болду. Мындайча айтканда, дуалдар утепление болгон да, жылууланган. Бардык терминдерди мен жакшы билбейм. Ал жакта көбүрөөк жолдошум иш кылган, бирок билгеним ошол базальт деп эме кылышкан, дуалга төшөгөн, андан кийин шыбак, башка нерселер болгон да. Көрсө бул кышта жылуулукту кармайт экен, жайында болсо салкынды кармайт. Себеби мен Жалал Атада жашагандыктан, Жалал Ата ысык да, Жалал Ата ошо ысыкпыз го. Анан вот кондиционерди деле мисалы келген коноктордон мындай анализ кылып карап көрсөң, баардыгы эле кондиционер жандырбайт да. Эгерде терезе эшиктер жабык турган болсо, анда ошол дуалдар казимкидей салкынды кармап берет экен. Энергияны үнөмдүү пайдалануу жолунун бири да. Жолунун бири. Анан кышында биз көп байкайбыз, печка жагабыз. Эми айла жок, азыр эми көмүр менен эле иштетебиз, бирок ошол отту дагы туура жагуунун негизинде түтүндү азыраак чыгарса болот экен да. Бунун өзүнүн шарттары бар. Печканын өзүнө ошол печка куруп берген усталар эле кандай туура жагыш керек, кайсыл жерине канча көмүр салыш керек, андан кийин отун, андан кийин отту ширеңкени күйгүзөсүн да, ошону түшүндүрүп айтып беришет экен. Азыр ошол дуалды жылуулаткандын негизинде биз эң январда суук болуп аткан учурда 45 градуска чейин коебуз да печканы. Ошонун алкагында комнаталар ысык деп кээде терезесин ачкан коноктор да көп болот. Ушулардын баардыгы жыйынтыкталат. Анан экологиялуулук деген тармакка кыргыз көп да, буга критерийлер аябай көп кирет экен. Биз атайын сертификацияларды алдык да, Кыргызстандан EcoKG деген сертификаттан күмүш статусун алдык. Андан кийин эл аралык сертификация тапшырдык. Андан дагы күмүш сертификация алдык, 85-87 балл алганбыз. Бул жерде жанагы кыргыздын культурасын, маданиятын канчалык сактап, канчалык элге берип атасың деген нерсе да кирет экен да. Анан биз биринчи конок үй тартибинде салган үчүн ичкери кирип атканда, отельге кирип атканда бутту чечип киришет да. Ушул нерселерди биз түшүндүрүп айттык. Биздин кыргыздын бул чыныгы маданияты, боз үйгө эч качан кыргыздар бут кийим менен кирген эмес депчи. Ушул нерселер да бизге аябай критерий болуп берди. Мындайча айтканда, бул көрсө биз чындап эле ошол кыргыздын маданиятын таанытып аткан, сактап аткан катары, же болбосо ошол интерьерди коздогондо кыргыздын шырдактары, же болбосо жанагы кийизден жасалган тапочкалердин турганы бардыгы ошол экология, ушулардын бардыгы экологиялуулукка кирет. Анан дагы бир эскала кетчү нерселер бар. Мисалы, мусор иреттөө азыр эми бизде эң баштапкы этап ушул болуп атат да. Биз элементарно алган таштандыларыбызды, мороженону балмуздакты жеп туруп, кабыгын урнага жеткизбей атабыз да. Анан ушул жерине бир аз айтып кетким келип атат. Баклажканы сорттойбуз. Баклажканы сорттогондон кийин кайра эле жанагы күндө дүйшөмбү күнү же шейшемби күнү келип мусор алып кете турган машинага чыгарып койгон бул туура эмес да. Алар кайра эле барып эле свалкага барат да. Ошондой болбош үчүн эмне кылыш керек? Именно ошол баклажкаларды алып кете турган, переработка кыла турган ишканалар бар, ошол жака өткүзүп бериш керек. Негизи бизде барбы ошондой? Ооба, бар. Аябай жакшы дейт. Анан алар буну иштеп чыгарышат. Жакшы жери эми жок дегенде ошол арзыбаган акча болсо дагы, мындайча айтканда, чөнтөгүңө жок дегенде акча түшөт да. Бир аз болсо дагы, 100 сом болсо да бул акча да. Анан экинчиси кагаздар, макулатура. Ошол эле учурда пластик идиштер айтайын дегеним, пленкалар.
пленкалардан дагы жана карашланга чыга турган эмелерге кетет. Эң негизгиси ишелерден сырткары батареялар. Сааттын батарейкасын биз ыргытып салабыз да. Булар утилизацияга кете турган нерселер да. Булдан аябай чоң уулуу заттар чыгат. Ошон үчүн буну биздин практикабызда биз чоң 5 литрлик баклажка коюп койгонбуз капкагы менен. Ошого чогултуп беребиз. Анан Бишкекке жол болуп барып калганда Жалал Абадта ошто билбейм, Жалал Абадта жок. Батарейка ала турган, утилизация кыла турган компаниялар. Ошон үчүн Бишкекке алып барабыз да, анан Тазар деген жанагы приложение бар. Ошону менен ошол жака тапшырып беребиз. Жүрөк тынч да, мен экологияга аз да болсо салым коштум дегенчи. Ал эми баклажкаларды айттыбыз го, булардын бардыгы свалкага бара турган болсо эмне болот да? Мен ушу жүрөк ойгон бир немем бар. Бир баклажка бул 1000 жылда чирийт да. Элестетиңиз, бул баклажка турат, бул жерге жатат, анан ушул жерде чөп чыкпайт да. Бул 1000 жыл турат, бул жер ойлуп, мына жердеги таза пайдалуу азыктардын баардыгы мынтип жылып бул жер чоңоюп кетет да. Кыргызстанда ушундай баклажка, ушундай керексиз нерселер таштаган жерлер гектар да. Мындайча айтканда жер эненин жанагы бетиңе бир жара чыкса, оюлуп калат го. Жара кеткенден кийинчи, жана баклажка кийин чирип жок болгондон кийин ошондой болот дагы. Кыргыз ушу жер эненин ушундай бети гектар свалкалар, гектар ушинтип оюлуп жара болуп жатат да. Биз ошону сезбей атабыз да. Биз ошол мусор таштаганда, суу ичкенибиздечи. Ошон үчүн жок дегенде ошол баклажканы ичкенде, жок дегенде экинчи жолу, 3 жолу иштетсек, жок деген ушу переработкага берсек, анда биз аз да болсо экологиябызга салым кошуп аткан болот элек да. Мисалы азыр ушу жакшы айттыңыз да, жанакы жара чыккандай деп пример кылып келтирип атпайсызбы? Мисалы кылчы. Ошону мен өзүм деле көп байкап калам. Мен өтө эле экологичныймын деп айта албайм. Билбейм, бирок мен жок дегенде мисалы мусорду таштабай, үйгө барып таштап, ушундай бир аракет кылам да. Бирок көчөдө мисалы көрүп каласыз да. Мусор таштап коет же башка кылат. Ошолорго сиз көрсөңүз кандай, эмне дейсиз? Урушасызбы же түшүндүрүп айтып бересизби? Менде көп случай болот. Мындай кандай десем, тоого чыгабыз го пикникке. Акыркы маалда мен такыр чыккым келбей калды. Чыксам, чыгып эс албайм, ушундайларды көрүп эле нервтенип, жиним келип, кайра чарчап келем да. Анан колумдан келишинче бир аз мындай пакет болсо, неме болсо, көбүнчө машинага перчатки салган аракет кылабыз. Анан аны чогуу жүргөн сен балдарыңдай эме кылат экен да. Каерде мусор жатса, мама карачы, мусор жатат, алып коелучу, эси жок адамдар таштап коюптур десең, эси жок адамдар мынча көп дейт да. Анан жанан алып койгон аракет кылабыз. Көчөдө жүргөндө кээде мектеп окуучуларынан негизи эле мындай көрүп калган учурда айткан аракет кылам. Эмнеге таштап атасыз, алып койбойсузбу депчи. Жиним келип калган учурлар көп болот. Ушинтип өзүм настроениям көп түшүрүп алам. Бирок эми көпчүлүк ушундай болуп аткан үчүн кээде мынтип кабыл албаганды деле үйрөнүш керек экен. Просто мен өзүмө көбүнчө мындай менталдык, духовный зыян келтирип алган учурларым көп болот. Эми секинден бирок түшүнүп баратабыз. Анан экотуризмди айтканыңыз, бул туризм деген ушулардын баардыгын сакташ, экологиябызды сакташ. Анан бизде азыр жанагындай тур компаниялар, тур фирмалар бар да. Тоонун башына чейин джип турларды, эмелерди уюштурушат да. Анан кыргыздар да сонун транспорт бар, бизде бул ат да. Ошол аттын күчү менен турларды уюштурсак, анда ошол экотуризмди көтөрүп аткан болобуз да. Баргандан кийин пикникке чыктыкпы, башка кылдыкпы, жеген мусорларыбызды кайра чогулта келсек, бул экотуризмге салым кошуп аткан болобуз. Анан дагы бир немеси, мындайча айтканда чет жактан келген коноктордон көрөсүң да, кайра тоодон биз эмес, алар таштандыны пакетке чогултуп ала келишет да. Жанагы тамекинин калдыгынан бери алып келген пакетке алып келип, бизде мындай бактар бар да, мусорду бөлүп таштай турган. Ачпан ошол жерге таштап атканын көрөсүң да. Мотоциклчен, велосипедчен туристтер келет. Анан сурайм да мен, каяктан ала келдиңер, ал бул десең, казармадан келатып жолдон ашуудан тере келдик, анан токтогон жерлерди алып ала келдик, анан бияка келип алып, эч кандай жийиркенбестен, эч кандай өзүн нито же ылдый төмөн сезбей эле пакеттин алып, сортировкалап, анан колун таза жууп алышат. Ошону айтам да, мисалы алыстан келген бир Франсуа деген француз деп коелу. Ошол жактан келип биздин тоолорду барктап, мисалычы, мусорларды топтоп, эмнеге биз өзүбүз
өзүбүздүн жерибизде ошондой бир коо сонун тоолорго чыгып мусор таштап атабыз деп мен мисалы түшүнө албайм да. Кээ бирлер айтат жаштар ушинте берет деп. Жок, жаштар эмес. Мен мисалы көрдүм, чоң эле энелерибиз деле таштап кое берет да мусордучу. Мисалы мен кече как раз чек араны өтүп атканда Өзбекстандан Казакстанга өттүк, чек арада турабыз. Анан кийин бир чоң эле эже эне сүйлөшүп туруштур. Анан бирөөсү бир нерсени жеп бүттү, анан салфетка менен оозун арчып, антип что-то байкалбай таштап койду. Жок, өзү жагына коюп койду алчы. Өзү жагына коюп койсо, тиги курбус айтып атпайбы, ташта деп атат да. Не аны алып алдың, ташта дейт да. Анан тиги айтып аткан эже кишинин авторитетине окшойт. Аны укту дагы таштап койду жерге. Жерге таштап койду. Мен мынтип таң калып эле калып кеттим да. Эми бир нерсе деп айтайын дедим, бирок что-то уялдым. Чоң эле эже экен, эми айтсам болсо керек эле. Балким Эдил болсо айтат эле, же Жидегүл айым болсо урушат эле. Мен айтмакмын. Эми ошол эмнеге ошондой болот? Эми ошо сиз жакы эси жок деп атпайсызбы? Эси жоктук. Ошондой туугандарга кантип жеткиребиз? Эмне десек болот? Менин тажрыйбамда мен ошо секин айтып көргөн аракет кылам. Анан эгерде мындай сен сөзүңдү укпаса же уже башкача кабыл алса, анда өзүм эле алып койгомдай практикамда болот. Өзүм эле барып туруп алып коем. И ошону мындай өзүм мисалында көргөзүм келет. Анан мындай кээде көпчүлүк болуп калат, же болбосо сен ал алып койгону же сүйлөп койгон мүмкүнчүлүгүң болбой койгон учурда, жана шариятта деле айтат го, жок дегенде мындай чын жүрөгүңдөн жек көрүп кой депчи. Ошондой сыяктуу тактикаларды колдонгонго аракет кылам. Эдил, сиз мусор таштабайсыз, Эми бул жашоодо боло берет дегенден алыспыз, бирок таштабаганга аракет кылабыз. Эми биз көпчүлүк учурда эми бул нерсени басып өтөсүң да. Бир учур болот, басып өтүлүш керек да бул нерсе. Себептен бул нерселер, буга окшогон нерселер убагында өнүккөн мамлекеттерде деле бир кандайдыр бир көйгөй болгон да. Бул нерсени алар кандайдыр бир жол менен басып өтүшкөн да. Азыр сиз айтып аткан туристтер же башкалар, ал нерсе аларда буга чейин болгон да. Ал проблема болгон да аларда. Болбой калгон эмес. Бирок ошол нерсени аны басып өтүшкөн, кандайдыр бир жол менен басып өтүшкөн деп. Ошол чакырык, ошол вызов бизде турат да азыр. Биз аны басып өтүшүбүз керек. Азыр бул жакта Жидегүл айтып атат, талааларда таштанды көрүп атабыз деп атат да. Мен айыл чарба тармагында иштегендиги үчүн мен таштандыдан тышкары дагы жерлерди дагы көрөсүң да. Жерлерден жайлоолордо, мисалы үчүн Кыргызстанда тоолуу аймак деп мактанабыз да. Биз тоолуу аймакпыз. Өз Кудайга шүгүр тоолуу аймак болуп бергенине, бирок ошо тоолуу аймактарды да туура пайдаланышыбыз керек деген экинчи дагы жагы турат. Ал дагы өтө маанилүү факторлордун бири. Себептигине дүйнөгө келтирген зыяндардын көмүртек изи, СО2 ошо чыкканда жайыттардан дагы чыгат экен да. Именно биз барып эс алган жерлерде ашыгынан ашык коймалды бакканда, ал жердеги чөптөрдү өстүрбөй тебелеп жок кылганда, ал жердеги топурак эрозиясы пайда болот дагы. Бул абага өтө чоң зыян келтирет. Бул мисалы үчүн Кыргызстанда изилдөөчүлөр изилдеп чыгышты. Бул Кыргызстанда чыккан ошол жайыттардан чыккан ошол зыян биз колдонгон көмүрдөн дагы көп экен да. Бул мындай ойлоно турган нерсе да. Биз бир жагынан табигатыбызды жок кылып атабыз, бир жагынан айлана чөйрөбүзгө дагы зыян келтирип атабыз да. Бунун дагы эми ал жака карапайым эл, айылдагы жашагандар, өзүнүн эле туугандар, башкалар малын багат да. Малын багат. Кудайын берген жаратылышта, Кудайга шүгүр. Эми аны дагы бир кандайдыр бир жол менен контролго коюшубуз керек да. Себептен ата бабаларыбыз мурдатан билген да, кайсыл жерге, кайсыл убакта мал багыш керек. Жашообуз ошого байланыштуу да. Биз дагы эми кийинки келечектеги муунга мисалы үчүн жакшы, Жидегүл айткандай, жакшы жерди, жакшы мамлекетти өткөрүп беребиз десек, ошол табигатка туура мамиле кылышыбыз керек да. Жерлерди ошол ротация кылып, мындай бөлүп малды багып, мисалы үчүн көркү жерлерге айтып атат, мисалы үчүн сүйүнөсүң да, ат менен барган жерлергечи, бул жерге жол салынбаптыр, бул жердин табигаты жакшы экен. Кудайым ушул жерге жол келбей эле койсунчу деп ойлонуп каласың да кээ учурдачы. Жол барды дегичекте ал жердин бардыгы өлөт да. Кээде ошондой ой келип калат да.
эми Кудайым мүмкүнчүлүк берсин баардык жерибизди таза кармагангачы. Эми аны биз ким кылат? Баардык нерсени өзүбүз кылабыз да. Бир-бирдени баштасак буюрса болот да, секин. Эми ошону малдарды жайганда, малдарды, койлорду, жылкыларды бакканда дагы Кыргызстандын статистикасы боюнча 60-70% жакынкы жайыттар деградация болуп бүттү да. Ал жерлер уже мындайча айтканда жарым чөлдөргө айланып баштады. Бул жарым чөл деген бул жер бара барып ошол жер ысыйт. Ал жерлер ошондо ысып болуп чөлгө айланып, ал жерде чөп өспөй, уже кунардуулугу төмөндөйт. Биз ошол чекитке жетип келдик да азыркы учурда. Ойлонушубуз керек да. Туура табигат менен туура мамиле болуп, регенеративный сельскохозяйство, регенеративность деген болот да. Бул өзүн өзү оңдоп кетүү жөндөмдүүлүгү бар да. Жерде өзүн өзү оңдоп кетүү жөндөмдүүлүгү бар. Ошол учурда колдоносуң дагы жерде. Бирок ошол учурда өзүн өзү дагы неме болуп кетет, кайра калыбына келтирип кетет. Колдонгон учуруңда дагы калыбына келтирет да. Ошол ортодогу ыңгайлуулукту, биз жерге болгон ыңгайлуулукту таба ала турган болсок, жерибизди дагы колдонобуз, малыбызды алабыз. Бирок ошол учурда дагы көп кылбашыбыз керек. Аз кылып койсоң эл жабыр тартат. Көп кылып койсоң жер жабыр тартат. Ошонун ортодогу мүмкүнчүлүктү табып туруп, ошол менен иш алып барып кетишибиз керек да. Регенеративный сельскохозяйство деп коет муну. Ошону пайдалана турган болсок, жерибизге пайда болот да. Бир кыйла мен кээ-бирки учурларда, мисалы үчүн Манас аэропортунда көрөм да сүрөттү. Азыр сиздерге мен ошол нерсени байкаган үчүн мындай карасаң тоолор турат, көл турат да. Бирок эң маани бере турган жердин бетин карасаңыздар, жарым чөл болуп турат. Ал жерде мындай 3 сантиметрлигинде чөп турат да. Негизи тоолордо кандай болуш керек чөп? Кандай бийиктикте болуш керек? Ал жерге жамгыр тынбай жай. Чынбы? Чөп бийик болуш керек ал жердечи. Анан көрөсүң дагы, дейсиң да. Биздин ушундай жакшындай эл аралык деңгээлде башка жактардан келген экологдор келсе, ыйлайт да ал нерсени көрүпчү. Ушундай мамиле кылып атыптыр деп. Ал сүрөт өзү эле айтып турат да, жердин кандай акыбалда экенин. Токойлор бузулуп атат, мисалы үчүн. Токойлор ошол мөңгүлөргө микроклиматты түзүп берет. Ал жерде абаны салкындап турат, ошол жердеги микроклиматты түзөт. А биз болсо жылдан жылга токойлорубузду кыйып атабыз. Жанакы жайыт жерлердин бузулушу, мисалы, кайра өз калыбына келбей калтат деген неден улам чыгат? Биз көп багып коюп атабызбы малдарыбызды? Калыбына келбей калат дегенде эмес, калыбына келет, бирок кандайдыр бир узак убакытта келет да. Мисалы үчүн жер жаралыш үчүн, ошол жерге пайдалуу топурак пайда болуш үчүн миңдеген жылдар кетет да. А бизге ал жерге эгер өтө көп малды багып бере турган болсоңуз, ал жер аркага кетет, чөп өспөй, жарым чөлдөргө айланып кетет да. Азыр биз көп мал багып атабыз. Ал менимче мындай болсо керек, мурда ата бабаларыбыз буну туура түшүнүп, ошол экология менен аябай гумандуу жашашкан экен да, мындай биргечи. Эмне үчүн алар көчмөн калк болуп жылда жайыт алмаштырышкан да. Себеби ошол жер деградация болбош. Деградация болгондон алыс болгон да алар. Ошон үчүн быйыл бул жайлоого чыкпастан, быйыл бул колотто болсо кийинки жыл бул колотко көчүшкөн. Бирок илгерини ала турган болсок, анда адамдын саны да аз болгон да. Мал жаныбарлардын саны аз болгон. Ошону кылганы мүмкүнчүлүк болгон деп ойлойм да. Балким эгер азыр деле азыр биз көбөйүп атабыз, мал көбөйөт. Бирок андай дегениңиз менен азыр биздин айлабыз барбы? Андайга барбашка. Айлабыз жок да. Билбейм. Кыргызстан будан чоңоюп кетпейт. Жерлери чоңойбойт. Мисалы үчүн жерлерибизди өстүрө албайбыз, башка кыла албайбыз. Бирок эл көбөйөт. Элди багыш керек, чынбы? Туура. Бирок элди багыш үчүн кандай багабыз деген дагы экинчи суроо пайда болот да. Пайдалуу, таза нерселер менен багабыз десек, ушул жолго барышыбыз керек болот. Мисалы үчүн азыр айтып аткандай эле, мисалы үчүн ошол нерселерди же зыян тарабынан өтөбүз. Калабайбыз өтөбүз да. Бирок пайдалуу тарабынан өтөбүз. Эдил мырза, менде чечим бар. Мен өзүмдүн айыл чарбасы боюнча ишканада бир аз иштеп калганым үчүн бизде азыр малдын саны көбөйүп кеткенден жайыт жерлер ушундай көйгөйгө учуруп атат да. Ошондой проблеманы көйгөйдү азайтыш үчүн анда биз ошол малды мурдагыдай эле багып жүргөн малдарды эмес, сапаттуу эмеге өтүшүбүз керек да. Сандан сапатка өтүш керек. Жанагы 10 литрле берген бир 3 уйду баккандан көрө 30 литр берген бир уйду баксаң,
анда ошо көйгөй бир аз болсо да чечилет да. Эми бул чоң объемго өткөндө чоң көйгөй чечилет. Бизде ошондой уйлар барбы? Жал башка бар, жактан алып келебизби? бар. Эми ал боюнча мен эми адис эмесмин, бирок ошол бир аз маалыматтарым бар үчүн азыр. Биз ошол биздин ишкана окутуу жана кеңеш берүү борбору дегенде иштейм да. Негизи Чоң Алайда ошол Баялай деген проект болгон. Мен өзүм дагы иштегем ал убакта. Биздин ошол алып келгенде 110 миң, 140 миң сомго ошол убакта алып келгенбиз. 2016-2017 жылдары, 2018 жылдары бука. Алып 100 канча? 110 миңден 150 миң сомго чейин. Ал убакта ал акчага Матиз келет эле. Матиз келет эле дагы. Анан мен досторум тамашалашып коет эле. Сен бир букаң сат дагы үйлөнүп ал деп. Калың болот деп. Ошол убакта биз алып келген букалар менен санаа сапатка өтөбүз аракет кылганбыз да, жакшы. Санаа сапатка аракет кылабыз деп өткөнбүз. Эми бир жергиликтүү шарттагы уйларда бир уйду 400 килограмм, 300 килограммдын тегерегине алып келиш үчүн 4 жыл кетет да. 5 жыл убакыт кетет. Эт бере турганда. Анын ошол букаларды алып келгенбиз. Ал букаларды жергиликтүү уйларга коюп, аргындаштырып, анын баласы жакшы болот деп туруп эсепке алып туруп алып келгенбиз. Биринчи Америкадан бул жакка алып келгенбиз. Анан Америкадан бул жакка кичине көбөйүп туруп, анан элдерге таркат башталганда. Ал америкалык букаларбы? Абернангус деген букалар да. Абернангус деген ош порода. Стейк. Анан аны алып келгенде, Чоң Алайга алып келгенде ошол 300 килограммга 2,5 жашта жеткенде. 2 эсе азайып эле. 5 жылдык өмүрдү же 4 жылдык өмүрдү 2,5 жашка чейин, 2 жашка чейин азайттык да. Бул 2 жыл азайтуу деген да. 2 жыл азайтуу дегенде кыйла нерсе жатат да. Өмүрүң жатат ал жерде, убактың жатат. Көп нерсе жатат да. Мээнетиң турат. Ошол эле немеге жыйынтыкка эртерээк кел. Ошол эле жыйынтыкка эртерээк кел деп. Мисалы үчүн 5, мисалы айтып атат го жерде. 5 уйду баккандан көрө 1 уйду баксаң, же 3 уйду баккан болсо 1 уйду бак, же 2 уйдун ордуна 1 уйду бак. Айырмасы жок. Главный санаа сапатка өтсөң бир кыйла жакшы болот. Туяктын санасы чечилет. Мисалы үчүн көпчүлүк нерселерде биздин касапчы сойсун деген неме бар, касапчы сойсун деген неме. Бөдөнө сойсун. Касап сойсун. Элдин бардыгы неме кылганда ушул нерсени айыл чарбасында эч колдонушпайт да. Негедир ушундай. Негедир айыл чарбада колдонулбайт. Ар ким өзүнүн билгенин кылат да. Мисалы үчүн билгенин кылат дагы, мисалы үчүн репродукция же тукумдун немеси, мисалы үчүн анын сорту кандай же башка китепте баардык нерселер жазылган. Баардык нерселер бар. Көпчүлүк нерселерди ошолго карабайт. Мисалы үчүн айыл чарба немесинде биздин тармагында реестр бар да бизде. Ал жерде баардык нерсенин кайсыл жерге ыңгайлуу, кайсыл жерге ыңгайсыз дегенин көрсөң болот да. Байкасаң болот. Ошол жерге карап туруп, алдын уже кийинки жыйынтыктарын чыгарсаң болот. Бул жерге өстүрсө болот экен чүйгө. Немеге Араван районуна болбойт экен. Себептен экөөнүн айырмасы эки башка. Климат башка. Климаты башка. Ушундай окшогон нерселер, айырмачылыктар көп да. Кыргызстан бардык сезон бар го бизде. Неме бир жерге барсаң ысык болуп турат, бир жерге барып тоолорго барсаң уже кар жаап атат ал жерде. Ушундай өзгөчөлүктөрү көп дагы. Биздин эл дагы ошого ылайыкташтырылып, Кудайга шүгүр келип атат. Будан дагы мындай немени билим деңгээлин дагы көтөрө турган болсок, биз өзү мындай тырышчак калк болобуз дагы. Аракет кылсак тез эле болуп кетет да. Аракетти эле кылып, кандайдыр бир түрткүн эле бере турган болсок, биле турган болсок эле кылып кетебиз да. Туура жол менен аракет кылсак. Туура жол менен кылсак. Жана Эдил мырза айтпадыбы? Бизде тоолуу жактарга кээде жол салынбай эле койсо деп каалайсың депчи. Анан бизде Кыргызстанды Швейцарияга аябай окшотушат го. Биздин конок үйгө Европадан аябай көп коноктор келет да. Швейцариядан аябай көп келишет. Мен өзүм немисче сүйлөй алган үчүн алардын тили көп часть немисче сүйлөйт да. Анан сурай берем да, биринчи иштеп баштаганда аябай кызык болчу да. Швейцария менен Кыргызстан окшош. Даже Швейцария мен өзүм деле ал жакта болгом. Жаратылышы биздикинен дагы да козураак, дагы да сулуураак да. Климаты дагы окшошпайбы? Ооба. Анан инфраструктура аябай өнүккөн. Анан эмне үчүн Кыргызстанга булар келет деген кызык суроо жаралып берет эле. Анан сурай берет элем. Ар кимден сурай берем. Каждый раз келгенде баардыгы кандай жооп берет экен деп. Көбүнчө жооптор окшош да. Анан алар айтышат, биз Кыргызстанга атайын келебиз дейт.
себеби бул жактагы ошол адам колу тиелик жаратылышты көрүш үчүн, атпайбы? Себеби ал жакта тоонун башына чейин бүт инфраструктура түзүлүп, жанагы тепкичтер, жолдор, дорожкалар токойдун ичинен бери жалтырайт да. Шиш стакан кийип алып токойдун ичинде жүрсөң болот да, кыйынчылык жок, мындайча айткандачы. А бул жерде айтып атышпайбы алар? Келгенде ошол таштак жолду басып, ошол чаңды жутуп, организмин ошол немеге, чаңга көндүрүп, анан кийин ошол адам колу тиелек тоолордон басып, ошол эч ким тийише элек токойлордон, чытырман токойлордон мынтип сайылып өткөн, бул өзүнчө бир рахаттуу, атпайбы? Биз ушу көрсө, биздин Кыргызстан фишкасы ушунда экен да. Биз демек туризмибизди, вот жаратылышыбызды биз аны ушул багыт менен алып кетсек болот экен да. Алдыдагы кетип аткан мындай сөз бар го. Эгерде сен бирөө менен атаңдашкың келсе, анда ал кетип аткан жол менен эмес, бул жактагы татаал жол, башка жолду танда дейт го. Элдин баардыгы өнүгүп аткан заманбап үйлөр, заманбап инфраструктурага аракет кылып атса, балким биз кандайдыр бир жактарыбызды ошол натуралдуу бойдон калтырсак деле болот экен да. Инфраструктура жок, жапайы. Жапайы жаратылыш кызыктыраак. Бул сактап калыш керек экен да. Негизи ошол просто немесин табышыбыз керек да, ортодогу Балансты табып койсок эле баардык нерсе ыңгайлуу боло берет да. Сөзсүз түрдө бирөөгө жагымы эмес да. Өзүбүзгө ыңгайлуулукту, жаратылышка ыңгайлуулукту тапсак эле, алар бизге ыңгайланышат, башка нерсе болот. Ошол нерсеге кылышыбыз керек да. Себеп дегенде Кыргызстан кимге керек? Биз өзүбүзгө керек да, Кыргызстан. Ооба. Башка бирөөгө керек эмес. Биз өзүбүзгө керек дагы. Өзүбүздүн жашообузду өзүбүз курабыз, өзүбүздүн үйүбүздө да. Чет жактан келген конок деле кесе бир жолу келет, максимум 3 жолу келет. Болду, башка келбейт да. Ошол деле Швейцариядан 2 жолу келди дейсизби? Ооба. Сиз өзүңүз дагы бардым дедиңиз го Швейцарияга. Чындап эле мындай кандай окшош нерселер бар? Кыргызстан менен Швейцария чындыгында ушундай окшошпу? Мен бара элекмин мисалы. Мен Германия менен эле Чехияга бардым, ал жака барып элекмин. Мындай да, Германияга барсаң, Германия аябай чоң, анан мындай бөксө тоолор эле бар, мындай кардуу, ак карлуу тоону көрбөйсүң да. А бизде мисалы Ошто жүрөсүң, Жалал Абадта жүрөсүң, кайсыл жерге барсаң, даже Бишкекте жүрсөң, ак карлуу тоонун зоонун башын көрүп турасың да. А негедир өзүңдүн үйүңдө жүргөндөй сезесиң. Себеби биз жашоодо ошол тоону көрүп чоңоюп, ошол бизге мындай безопасности, мындай тынчтыкты бере турган болуп, символ болуп калыптыр да. А мен Швейцарияда жүргөнүмдө өзгөчөлүгү ошол жерде. Сен Сюрихте шаардын ортосунда жүрөсүңбү же бир айылда жүрөсүңбү, тоолор көрүнүп жакыбалыңды кара, эки жагыңды караба, ак карлуу тоону көрүп турасың. Анан Швейцарияда былай кичинекей, бизде 7 миллион болсо, алардыкы 8 миллион калк. Болгону алар бир канча жыл бизди алды да. Аларда деле биздикиндей мындай башка шаарларда чоң бийик кабаттуу жанагындай эмелер жок, чоң кабаттуу үйлөр жок, мындай өзүнүн эмеси менен эле. Анан Ошко окшогон өйдө ылдый үйлөр жайгашкан да. Бирок жолдору, башка нерселери укмуш. Ушундай жаратылышы менен окшош. Жакшы. Токойлору. Дагы бир айтайын деген нерсе, ошол сиздер Enactus тарабынан долбоорго катышып, Германияга барып, тажрыйба алмашып, эң эле мындай жаккан нерселер эмне болду дейм да. Кайсы нерселерди үйрөнүп, так мен ушун Кыргызстанга барганда иштетсем болот экен деп, кандай нерселер болду? Ал жакта көпчүлүк дыйкандар биригишкен экен да. Бириккен. Базар чоң да, рынок чоң. Рынокко чоң, бирдей продукция керек, бирдей туруктуулук керек да. Анан бир дыйкан көп территорияда иш кылат. Анан көп бизге окшош бир мисалы фермер болсо, анын малы бар, тоогу бар, картошкасы бар, жүгөрүсү бар, да башка нерселер бар. Бир эле фермер 20 түрдүү иш аракет менен кылат да. Эми биз керектүүлүк да, бирок ал жакта андай эмес экен. Бир дыйкан бир же эки направление алат, тармакты алып туруп, ошол боюнча иш алып барат экен да, бирок көп объемду алып барат экен да. Бизде буга чейин Кыргызстанда жерлер бөлүнүштүрүлүп кеткен да. Кичине үй бүлөлөргө болуп бөлүнүштүрүлүп кеткен дагы. Анан Кыргызстанда өстүргөн неме алмага же башка продукцияларга неме аларман жок дейт да. Алар бизди алып кетпейт дейт да, бизден албайт эч ким деп ойлойт.
башка нерсе болбосун, бизге келе турган болсо бизде бир түрдүү продукция жок экен да. Бир түрдүү продукция жок. Себеп дегенде бирөөсү башка сорт тегет, кошунасы башка сорт тегет, анан кийинки башка сорт тегет. Анан үчөө ар түрдүү карайт. Азык затына башкача берет, үч түрдүү берет. Башкача картошкалар чыгат, башкача мөмөлөр чыгат, башкача алмалар чыгат. Бир түрдүүлүк жок да. Ал жакта бир адам же бир фермерлер жыйын биригишип бир түрдүү продукцияны чыгарат. Келгенде чоң объемдо аларман алып кетет аны. Бизде ар ким ар түрдүү ыкманы колдонот дагы, анан аларман келе турган болсо анчалык көп неме чыкпай калат да. Бизде тандоо бар экен да. Тандоо бар, бирок көлөмүнө келгенде тандоо болгону менен бирок ал керектүү көлөм чыкпай калса, анда мисалы үчүн бир магазинге бир жолу апарып коюп койдуң, кийинки эртеси күнү жок болуп калса эмне болот ал? Ал товар кереги жок дагы. Түшүнбөй? Кыргызстан ошон үчүн уюшуу керек да. Экспортко көп чыга албай атканын себеби да ушунда да. Мисалы үчүн элементарно мен билгениме караганда, мисалы Россия типа 50 тонна алма жеткизип бересиң мага дейт. Ошондой сен каалагандай жаната сорттогу кыпкызыл, кара кочкол бирдей даамдагы алмадан 50 тонна чыгарып бере албайсың да. Чыгарыш үчүн бүт Кыргызстанды кыдырышың керек. Анда дагы ар түрдүү да. Потому что чүйдө башкача алманын даамы болот, Жалалбатта ошто башкача даам да, мисалы. Микроклиматтар өзгөртөт да, бирок ошол учурда дагы чечимдердин бир түрү дыйкандар биригишиш керек да. Дыйкандар биригип, бир түрдүү ыкма менен, бир түрдүү чечимдери менен, бир түрдүү иш аракеттерди алып бара турган болсо, ошондо жеңиш болот да, жеңиш болот. Себеп дегенде ошондо бир жерге адам барат. Мисалы үчүн Кара Сууда мен дыйкандар менен иштешем, алды 200 гектар кайракы жер иштетет да. 200 гектар дегенде бул орточо эсеп менен 300 тоннадан ашыгыраак буудай чыгарат. Ал 300 тонна ошондо сөз болот да, ал менен сүйлөшө аласың. 300 тонна, 400 тонна дегенде бир адам менен келесиң. Ал ишчи деп койдум мен азыр, кооператив бирикмелери, анын ичинде кандайдыр бир мүчөлөрү бар. Мен бирөөсү менен иштейм да. Эгерде алар башка боло турган болсо, мен алар менен иштеше албайм да. Демек алар ушу сиз айтмакчы биригишкен. Ошого окшош эле адамдар биригип, азыр кооператив деген жакшы түшүнүк бар, бирок дыйкан айыл чарбасынын тармагында ошондой биригип, бирдей иш алып бара турган болсо, ошондой чоң объемдогу товарлар чыгат дагы мүмкүнчүлүк болот да. Ошол ал тармактан алганыбызда дагы ушундай биригип, бирдей ыкмада, бирдей түрдө иш аракеттерди ала турган болсок, ошондо гана биз башка жака товарларыбызды өткөрө алабыз, бирдей товарларды чыгара алабыз, условияларды диктовать эте алабыз. Себеп дегенде сенде гана бар да. Кыргызстанда өскөн жер жемиш Кыргызстанда гана ошондой даамга ээ да. Башка жакта андай даамга ээ болбойт. Туура. Ошон үчүн условияларды ham ошол жерде, эрежелерди дагы ошол жерде диктовать этесиң. Менде мынча тонна бар. Давай. Мынча сомдон сата алам. Болду. Ал жерде бизден немебиз, өдөңкү зоналарда кечирээк пышат, кээ-бирки нерселер. Кечирээк келет ал жака климаттар. Ошол жерлердин өзүнүн артыкчылыктары бар дагы. Бизде айтып аткандай баягы кой мал болду дедик го. Ошолордун даамы өзгөчө. Бизге билинбеши мүмкүн, биз өзүбүзгө, бирок башка жактарга ошол билинет, кадимкидей. Ал баягы эркиндикте өскөн жануар. Жок, кадимкидей билинет. Мисалы эттин даамы, билбейм, эт жеп жүргөн адамга сөзсүз түрдө билинет да. Билинет да. Просто ошону туура маркетингди жолго коюп, азыраак сапаттап, бирок баалуу кылып сата турган болсок, анын дагы жолу бар да негизи. Азыр эми биздин дыйкандарда ушу сиз айтып аткан түшүнүк барбы? Же жок болсо сиздер кантип бир мындай түшүндүрүп айтып деп ушундай кылсак жакшы болот эле туугандар деген аракеттер барбы азыр? Эми бардык жерлерде алдыңкы деген сөз бар да. Алдыңкы лидер, алдыңкы дыйкандар болот. Бардык жерде бар. Мисалы азыр көрөсүң, билесиздер, клубника, малиналар неме болуп кетти, бардыгына маалым ал нерсе. Булар дагы эгер ушундай жол менен бара турган болсок, буюрса бардыгына маалым болот. Мисалы үчүн азыр жылкыда, ат багууда бири-бирине үйрөтүш кыйын да. Себеп дегенде бардыгы ушу үйрөнүп, кандай жолдон өтүш керек. Ар бир аймакта ошондой аттын алдыңкыларын баккандар бар. Мисалы үчүн клубника, малинаны алдыңкы кылып өстүрүп калышты азыр биздин дыйкандар. Бул нерсе качан келди? 3-4 жылдын ичинде эле келди да ал нерсе, түшүнбөй? Ошого окшош эле чечкиндүү кадамдарды аз кабыл ала турган болсок, 3-4 жылында азыр биз
айтып аткан тоскоолдуктарды деле жеңип өтө алабыз да. Мен Германиядан алып келген нерсем, мен ошол мага көбүрөөк жакын тема болду, бул ошол экологиясы. Анан экинчи жактан биз ал жака барганда отельдерде калдык да. Анан өзүм отель иштеткен үчүн мындай программадан сырткарда аябай көп анализ кылып көп нерсени үйрөнүп изилдеген аракет кылдым. Бул цифровизация жагы мага аябай кызыктуу болду. Биз программа бүткөндөн кийин дагы ал жакта бир аз саякаттап калып калдык. Анан ошол учурда отельдер кандай брондолот, кандай системалар бар. Элементарно ошол биз жашап аткан отельде уже кирсең жазылып турат, наличка акча алышпайт да. Бар жогу карта менен шотко төлөнөт. Анан жанагы онлайн брондоо системалар бар да, отельдерде атайынча. Ошол сен барсаң түп-түз эле отельге барып туруп, азыр номер барбы мен калам деп айта албайт экенсиң да. Алдын ала брондойсуң, сразу оплатаңды кыласың, анан келесиң. Сага бүт бардык шарттары бар. Ушунчалык цифровизация алдыда экен. Эми бизде азыр Кыргызстанга пока келе элек, self check-in, self check-out деп коет да. Мындайча айтканда отельге киресиң, ресепшн жок да. Сени эч ким тосо албайт. Паспортуң даныйын киресиң, сага номердин эмеси чыгат, ключу коду чыгат. Код жересиң, комнатаңа киресиң, жашайсың. Эгерде бир сурооң болсо, ошол жерде QR код менен эмеге только чаттан гана сүйлөшөсүң, жазышасың болду да. Бир персоналды көрбөйсүң. Ошол нерселер мага аябай жаңылык болду. Дагы бир жаңылык, бир отельде калдык. Барсаң неме дейт экен. Өз негизи отельдин системасы боюнча 1 күн 2 күн сайын постельный белье алмашып, номер уборка болуш керек да. Эгерде сен 2 күндөн көп жашап, номериңе уборка сурабасаң дейт, анда биз акчаңдан какой-то, типа 10 сом, 20 сом дегендей эле сумма, 10 евро, 20 евро ошентип кайтарып беребиз дейт экен да. Анан ошол ал эми кимдир бирөө үчүн жанагы акчасы мотивация болушу мүмкүн, а бирок булар на самом деле ушул жерде экология боюнча көбүрөөк иш кылып атышат да. Себеби бир шейшепти жууганы канча литр суу кетет. Ошол эле учурда жанагы бул жакта иштеп аткан персоналдын энергиясын эконом кылышат. И ошол эле учурда кир жууган ошол свет эконом болот. Ушундай экология боюнча деле ушундай бир чечимдерди кабыл алышып, ушундай бир иштер менен жакшы ойлоп алышыптыр да. Мисалы мындай мен жуугум келбей атат десе, же жыйнагым келбей атат десе каттуу кылат. Экологияны ойлоп атабыз. Бирок бул негизи туура нерсе. Бара-бара биз деле ушул нерсеге келебиз, уже келип атабыз. Азыр эми ошол эко-френдли деп туруп тренд болуп баштабадыбы? Вот канчалык даже адамдар азыр экологичный болуп баштады да. Натуральный, өзүң кандай болсоң ошондой болушуң керек да. И бул нерсе өсөт, өнүгөт жакында. Келип атат да уже жашообузга. Сиз жакшы айттыңыз, негизи ошо мисалы 5 күн жашады, уборка кылынбаган болсо, канча бир сумма кайтарып бериш керек экен да. Ооба, мисалы эми аны неме деп коет жанагындай кешбек деп коюп ушундай нерсе менен аласың. Бонустук система. Ооба, бонустук система менен аласың, же болбосо кийинки жолу броң кылганда уже сага скидка эсептеп берет. Бунун дагы бир жакшы жери мындай да. Азыр бизде адамдарда мындай түшүнүк бар да, мисалы мен өзүм деле ушул тармакта иштеп аткан үчүн көрүп атпаймынбы, ар түрдүү коноктор келет, ар түрдүү адамдар келет да. Анан келгенде мен сага акча төлөгөнмүн деп туруп, мага күндө уборка кылып бересиң, күндө полотенцени алмаштырасың дейт да. На самом деле эч ким бир күн жатканда шейшебин же болбосо чачыгын капкара алып кирип салбайт да. Тем более азыркы таптаза инфраструктура менен жашообузда да, биз тоодо жүрбөйбүз, немеде жүрбөйбүз. Анан ошол мен акча төлөп атам деп туруп эле жыйнашың керек, жуушуң керек деген адамдарга кылынган тактика да алчы. Чтобы адам ошол нерсени сезип эме кылыш үчүн деген. Просто өткөндө мен дагы ошо бир хостелде токтодум, 5 күн болдум. Азыр ойлонуп, сиз айтсаңыз өзүм ойлонуп атам да. Мисалы ал жерде көп деле ушу кечинде жаткан эле келесиң да, жатакана кылып эле иштетесиң. Кечиндеси келем, жатам, болду, эртеси кетем кайра иштеримненчи. Анан шейшеп деле кирди эле болгон жок, таза эле эртеңден туруп атып жыйнаштырып кетесиң. И плюс еще мен канча 5 күн турдум. Плюс мага кэшбэк бергенде вообще эле сон болмок экен. Андай нерселер өзү ойлонуп атат да. Негизи бул экономика, жашыл экономика деген азыр Кыргызстанда мода болуп атат да. Экономика, жашыл деген бар да. Жашыл экономика. Экөө бири-бирине байланышкан да. Бирөөсү жок, бирөөсү жашай албайт. Волонтерство менен эч качан ийгиликке жете албайсың да. Мисалы үчүн кандайдыр бир убакытка чейин энергия эффективность жетет, бирок
бир убакытка жеткенден кийин экономика кошулбаса, Мгм. ал туруктуулукка алып барышы кыйын да. Ошон үчүн жашыл экономика деп жөнөн койгон эмес да атынчы. Экономиканы да чечиш керек. Экологический дагы болуш керек да. Бул сөзсүз түрдө өзүн жок дегенде өзүн өзү акташ керек да. ооба жөн сөз менен Волонтер дагы мисалы үчүн бир күн кечке бекер иштегени менен тамак жейт, ооба чынбы? Суу ичет. Ошонусун жабыш керек да. Ал жерде дагы экономикада жок дегенде. Хотя бы ошонусун жаба турган кылыш керек дагы. Кызыкчылык болуш керек да. Мисалы үчүн сиз де потребитель катары эгерде ошол кешбегиңизди кешбек кылып кайтарып бере турган болсо, сизге пайда. А кешбекти кайра иштетем деп сиз кайра ошол жерге барасыз, Аларга уже аларга маркетинг пайда. уже маркетинг Уже бул экономика кетти. ооба Бул эки жактан эске алынган нерсе да. Бул коюп коюш керек системага. Өзү менен өзү секин айланып кете берет акырындап. Байланышты түзүп коюш керек да. Цепочка добавленной стоимости дейт. Ошо чынжырчаны түзүп койсоңуз, ошол өзү ошол экологияны, экономиканы полный бир чынжырчага мындай айландырып койсо эле ошол багыт секин бири-биринен калыптана байланып берет да. негизи мындай алдындай бул проекттин алкагында эко-креатив деп эдимби, мектеп окуучулары менен иштештим да. Ал жерде задание болду да катышуучуларга. Биринчи семинарларды өткөздүк. Окууларда экологиянын канчалык маанилүү экенин, кандай түрлөрү бар экенин, ошол эле учурда бир аз айыл чарбасын камтып кетип, кантип үйүндө бир аз болсо биогумус өстүрсө болот, компост жасаса болот, ушундай нерселерди үйрөнгөндөн кийин анан бүт маалыматтарды, билимди алгандан кийин эми балдар өздөрүнүн практикасында өздөрүнүн лидерлик качествосын колдонуп, анан бир продукция жасап чыгыш керек эле да. Бул продукция экинчи жашоо берилип жасалган продукция болуш керек эле. Аябай кызыктуу проект болду. Мен азыр сыймыктанып бардыгын айтам. Мен ушундай Enactus ушундай программага катышкам, ошону менен ушундай проект жасагам. Анын результаттары мындай болду депчи. 14, 15, 16 жаштагы кыздар, балдар мындай эми ал жерде уруксат берилди, интернеттен ар кандай шаблондорду үлгү алсаңар болот, идея алсаңар болот дегенчи, бирок өзүнүн колу менен жасаш керек да. Өздөрүнүн колу менен экинчи жолку нерсени жасап келгенде, акыркы финалдык иш чара болгондо аябай кызыктуу продукциялар келди. Булар айтып атышат, баллонду дейт өрттөгөндө канча зыян келет. Баллонду жок кыла албайбыз дейт. Ар жерде жатат, жерге көм салышат, анан мынтишет, бул деген мынча зыянды берет деп туруп балдар өздөрү анализ кылып, чогултуп келген маалыматы менен продукциясын презентация кылып беришти да. Ошон үчүн биз жок дегенде жана кофейняларда сиденьяларды кылып, же болбосо качелияларды жасап, же элементарно журнальный столдорду жасап туруп кылсак болот деп жасап келип жанагы продукцияларды көргөндө сен кызыгат экенсиң. Ошо 14-15 жаштагы биз азыр булар уже башка заманга кирип кетти, социальный немеге кирип кетти дегенибиз менен алардын ой жүгүртүүлөрү аябай мени канааттандырды да. Ошол кыска убакыттын ичинде алган билими, аны практикада колдонуп көрсөткөн продукциясы менен дагы кээ бирлери чыкты. Мисалы, биз бул материалды кийимдерди кийебиз дейт. Мурдагыдай ата бабаларыбыздай жыртылганга чейин кийбейбиз дейт. Бир жыл кийебиз, ашып барса, анан ыргытабыз, буну өрттөйбүз, бул зыян уже. А буну биз экинчи продукция ушундан эле бир сумкаларды жасасак болот, ушундан бир курактарды жасасак болот. Зато кыргыздын маданиятын сактап калган болобуз деген презентацияларды кылып беришти. Мен ошондон улам азыр айткым келет, бизде аябай сонун жаштар өсүп келатат депчи. Айыл чарба тармагында көпчүлүк учурда жергиликтүү айыл аймактарда көбүнчө кичине улгайган адамдар иш алып барат да. Өзүнүн кандайдыр бир тажрыйбасы бар, ошол аймакта кандайдыр бир өзүнүн мындай өткөн өмүрдүк немеси таржымалдарынан карап, көбүнчө ошондой адамдар менен туруктуу көптөн бери иштеген адамдар айыл чарбасы менен көптөн бери иштешет да. Мындай барып иштешкен жаштарды деле айтмакмын, азыр деле жакшы болуп атат. Буюрса айыл чарба тармагы бул түгөнгүс ресурс, жер ресурсу бул түгөнбөй турган ресурс. Нефть, газ, башка нерселер түгөнүшү мүмкүн, түгөнөт кандайдыр бир убакытка келгенде, бирок жер ресурсу эч качан түгөнбөйт.
жер ресурсун туура пайдаланганды үйрөнүп, өзүбүздүн элибизди, өзүбүздүн балдарыбызды туура азык зат менен камсыз кылып, ошол нерсе менен бага турган болсок, жерге туура мамиле жасоо менен өзүбүз дагы дени сак элге, дени сак мамлекетке айланабыз. Чоң рахмат Жидегүл, Эдил келип бергениңиздер үчүн, маек курганыңыздар үчүн терең ыраазычылык. Достор, биздин YouTube баракчабызга катталыңыздар. Ойлонгон подкаст. Көрүшкөнчө. Ойлонойлу, ойгонойлу.